Биздин чыгармачыл топ Нарын шаарынын Борбордуу көчөсүндөгү көмүр саткан жеке менчик 2 базага бардык. Экөөндө тең жыйма жыйылган таш көмүрдүн бир мүшөгү 300 сомдон сатылууда. Сатуучулардын айтымында октябрь айы жылуу болгон үчүнбү айтор кардар аз. Bu yıl деле бакшы туруп эле деп атабыз да. Азыр күн жылуу болуп көп өтпөй атат. Мүшөгү 300дөн болуп атат. Тоннасы 6000. Эл туруктукун алабыз дегенге туруктукун берип атабыз. Карагаче дегенге карагаченикин берип атабыз. Былтыр 250дөн болгондо мүшөгүчү. Анан быйыл 300 деп атат, эми баардыгы кымбат деп атпайбы? Көмүр өтпөй атат деп да айтууга болбойт. Тонналап албаса да мүшөктөп сатып алгандар жок эмес. Алардын айтымдарында быйыл таш көмүрдүн наркы жылдагыдан кымбат. Ошондуктан анын баасы айрым жарандардын капчыгына туура келбейт. Ушул тапта жеке менчик базаларда көмүрдүн тоннасы 6000 сомдон сатылууда. Көмүрдү жылына 3-4 тонна жагабыз негизи биздин үй бүлөгө. Анан азыр болсо убактылуу эртели кеч үйдө жаш бала болгонуна байланыштуу мүшөктөп алып жагып атабыз, эртели кеч жагып атабыз. Свет жагалы десек, свет ограничение бар, өчүп калат, плитка сайсага өчөт. Ошого байланыштуу азыркы көмүрүбүз да кымбат болуп атат, эчтек элек деле мына кичинекей мүшөктөр 300дөн болуп атат. Быйыл кичине кыйбатыраак болгон турат. Анан да бир 2 тонна алыш керек. Свет болуп калабы, свет болбой калабы. Андан кийин пенсия болуп калса алабыз, пенсиядан буйруса. Свет дагы болуп калабы, болбой калабы. Экономдуулук болбойт да светте. Суу аз болуп атат. Нарын облусу боюнча көмүр саткан 68 кампа уюштурулду. Учурда кала ичиндеги көмүр сатуучу жайларда 300 тоннага чейин көмүр бар. Облус бийлиги тургундарга арзан баада көмүр алып берүү жана туруктуу бааны кармоо максатында Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Карагече филиалы менен келишим түзүп иш алып барууда. Ар кандай частниктер бизде жүздөгөн КАМАЗ айдаган оор жүк ташуучу машиналар азыр өздөрүнүн көмүрлөрүн тартып келип, үйлөрүнүн чейин жеткирип берип, сатуу иштерин жүргүзүп атат. Ошо 6000 сомго чейин чыгып кетип атат да. Бирок биз жакын деле Кыргыз көмүрү менен атайын сүйлөшүүлөр жүргүзгөнбүз. Мэрия өзү дагы Кыргыз көмүрү менен барып сүйлөшүп, ошол жерден 1000 тоннага чейин алып келип, ушул арзан 5000 сомго чейинки көмүр менен камсыз кылуу аракеттерин көрүп башташты да. Теңир Тоо жергеси боюнча жалпы 127 000 тонна көмүр керектелет. Анын 34 000 тоннасын бюджеттик мекемелер түзөт. Мунун ичинен 13 800 тоннасы Нарын жылуулук ишканасына түшүрүлөт. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Нарын жаңылыктары.